Гүлзада Калыгул кызы дүйнөлүк Олимпиада оюндарынын алтын медалынын ээси. Ал 2019-жылы Дубай шаарында өткөн спорттун жеңил атлетика түрү боюнча 100 метрге чуркап 190 мамлекеттин ичинен биринчи орунду камсыз кылып кайткан. Тилекке каршы чемпион кызыбыз мурункудай машыгууларын уланта албай калган. Буга анын ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүк чектелүү болгондугу социалдык абалы себеп. Tuba'dan uçup kelgen bulaldı. Bunu Bişkekten alıp gelgen, ben Tuba'dan alıp gelgen. Men bölögüm olup kaldı, şu men çukaba kaldım. Jeti masası kılıp çukap çatam. Men çoğun kız bolganda echike bolum geledi. Çukatkan echike bolum geledi. Anan çukap oşakta tağ ben çağılıp kalsa papama, atama maşina айтып белем деп турам. Атасы Калыгул Тавакалов дүйнөнү багындырып, Кыргызстандын намысын коргоп келген кызы менен сыймыктанат. Бирок ага ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулбай жатканына нааразы. Şu каралбай калып калды да 2019 каралып. Ошондо азыр мына көрүп атабыз го, келгендер тосуп алып атат. Бул чемпион, дүйнө жүзүнүн чемпион болуп, алтын медаль алып келсе, тоспой койсо, абидне болот экен адам. Ошонго президент жактанбы же ушу хаким жактан киши жардам болсо жакшы болот деди. Эскерте кетсек, буга чейин Гүлзаданын жеңил атлетика боюнча 190 мамлекеттин ичинен биринчи орунду алып, бирок дүйнө чемпионун күтүп алууда эч ким көңүл бурбаганы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Окуя 2019-жылы болгону. Мында аэропорттон атасы жалгыз тосуп алган сүрөттөр да жарыяланган. Бул боюнча Нокен райондук администрациясына да кайрылдык. Алар Гүлзадага өз кезегинде материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле эгемендүүлүккө карата атайын акчалай сыйлык тапшыруу пландалып жатканын айтышты. Акчалай колдоолор көрсөтүлүп, куттуктоолор болгон. Гүлзада келген учурда ушул администрациянын залында, ушул бул жердеги мекемелер бүт жыйналыш өткөрүлүп, ошол жыйналышта Гүлзаданы куттуктоо болгон. Гүлзаданы даярдаган машыктыруучусуна акчалай сыйлыктар берилген. Ал учурда мен бул иште эмес элем, бирок мен бүт маалыматтар чогулттум. Бүгүнкү күндө акимибиз Нурлан Алтымышевич дагы жаңы келди бул жерге. Бул акимдин да тушунда болгон эмес. Бирок бүгүнкү күндө биз да көрүп турабыз соц тармактардан Гүлзаданын ата-энесинин нааразычылыгын. Ал эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү мына жаңы дагы олимпиаданын жеңүүчүлөрүбүздү мамлекеттик масштабта Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп тосуп алып атат. Балким ошого да Гүлзада өксүп кеткен болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Биз мына райондук администрация 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата бул жерде салтанатка Гүлзаданы чакырып, мен жаңы эле кызматтык катты акимге алып келип чыктым. Ошол акчалай сыйлыктарды дагы куттуктоолорду уюштуруп Гүлзаданы чын эле көмүскөдө калып калган болсо, биз ал кызды куттуктоолорду уюштуруп атабыз. Аким да өзүнүн сунушу менен азыр дагы балким биз жогору жактарга, облуска, республикалык масштабта да сунуштарды жөнөтөбүз. Төшөккө бассаң аре, төшөк жакка. Отурсуз басса. Гүлзаданын үй бүлөсү социалдык жактан жардамга муктаж. Апасынын өмүрү 16 жылдан бери төшөккө байланган. Эжеси өзү дагы экинчи топтогу майып. Алар мамлекет тарабынан берилген акча менен жан багышат. Аз камсыз болгон үй бүлө катары дагы мындай дымыча үй бүлө катары, турмуш шарты оор үй бүлө катары да бизде социалдык өнүм башкармаларында каттоодо турушат булар. Мындан сырткары ар түрдүү коомдук жана мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан келген, жеке ишкерлер тарабынан берилген жардамдар бар. Ошолорду дагы алып турушат, биз берип турабыз. Мына үйдү курганда дагы демөөрчүлөр тарабынан курулган бул үйлөр дагы мамлекет тарабынан дагы канча-мынча жардамдар берилип турат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.